Тазалык ден соолуктун башаты. Айкөл айылынын демилгелүү айымдары бул ураанды иш жүзүндө далилдеп келишет. Алар ар жума сайын чогулуп, айыл ичиндеги көчөлөрдү, арыктарды жана коомдук жайларды таштандыдан арылтышат. Бул демилге 3 жылдан бери үзгүлтүксүз уланууда. Жергиликтүү тургундар айлана чөйрөнүн тазалыгы ар бир жарандын милдети экенин жакшы түшүнүшөт. Дайым ушундай ишембилик күндөрү биз ушинтип чыгып, жол жорокторду тазалап, огород немелерибизди тазалап, ушинтип тазалыкты дайым мойнубузга алып тазалап жүрөбүз. Көп болгондо 15-20 аял болуп чыгабыз. Энди кээ бирөөлөр иште болуп калат да. Анан кээ бирөөлөрдүн бир жумушу чыгып калат, анан олар бизге айтат, себептерин айткандан кийин анан үйдө отурган бош айымдар баардыгыбыз нечте болсок, 3 болсо кам, 2 болсо кам, 4 болсо кам чыгабыз да, дайым ушинтип тазалап, немеге мешокко салып коюп коебуз. Кийин айыл башчыбызга айтабыз. Айыл башчы анан мусорный машинаны чакырып, анан салып берип жиберебиз. Чынында эле катышуучулардын саны ар кандай болгону менен демилге токтобойт экен. Айыл өкмөтү бул аракетти жогору баалап, тургундардын демилгесин колдоп келет. Жакында эле аймакта тазалык муниципалдык ишканасы да ишин баштаган. Бирок ага карабастан айымдардын демилгеси уланууда. Тогуз булак айыл аймагында жакында эле Тогуз булак кызмат көрсөтүү муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Жаңы түзүлгөн ишканабыз таштанды тазалоо боюнча жумушчулардын саны аз болгондуктан буга чейин айылдык аялдар демилге көтөрүп, ушул айлана чөйрөнү тазалоо боюнча, таштандыдан арылтуу боюнча булар демилге көтөрүп бизге келген экен. Биз ушул жол бойлорун тазалаганга сиздерге көмөктөшөлү деп. Анан биз алардын сунушун колдоп макулдук бергенбиз. Бүгүнкү учурда бизде бир гана Айкөл айылында эмес, Айбик айылында, Кара булак айылында, Миң Жыгач айылында ушундай ай сайын же болбосо квартал сайын айымдарыбыз чыгып, жол жээктерин тазалоо демилгесин ишке ашырып жатат. Булар жада калса жума сайын чыгышат экен. Ооба. Булар азыр биз ошол буларга биринчи оор келбесин деп, ай сайын же квартал сайын деп макулдашкан элек, бирок кийин анан булар эмени өзгөртүп, өздөрүнүн айткан. Анан жума сайын чыгып атат. Анан зарыл болгон учурда кандайдыр бир майрамдык иш-чаралар, белгилүү даталар болгондо дагы айлана чөйрөнү тазалайлы деп өздөрү демилге көтөрүп чыкканы бизди абдан кубандырат да. Биз да ар жумада ушинтип субботник кылып өзүбүзчө айыл тургундары 10тадан, 5теден, 5-6 болсо дагы чыгып тазалыкты сактайык деп төгөрөгүбүздү тазалайбыз. Жолдордун эки жанын, көчөбүздү тазалайбыз, уборка кылабыз. Бул өзүбүздүн ден соолугубузга пайда деп билебиз. Баардыгыбыз жапа-тырмак бири-бирибизге ынтымакташып, очередь менен чыгып тазалап коебуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй айыл тургундары канчасы болбосун сөзсүз түрдө ушул ишемби күнү чыгышып туруп таштандыны тегеречектен чогултушат экен. Азыр биздин чыгармачыл топ дагы ушул эжекебизден уруксат болсо кол кагыңызды алып туруп сизге жардам берип таштандыды тазаласак. Бул батпайт экен. Капка салып келели эми. Бул таштандыларды кайсыл жакка чогултасыздар? Таштанды таштоочу жайыбыз бар. Жогоруда. Булар көтөрүп барбайсыздар да? Машинеге жүктөйбүз азыр. Тургундардын айтымында мындай демилгелүү иштер жыл өткөн сайын жаштарга да жакшы үлгү болууда. Себеби тазалык бар жерде тартип жана ден соолук бар. Бул жөн гана тазалоо иши эмес, бул айылды сүйүүнүн жана айлана чөйрөнү таза кармоонун белгиси. Таза айыл бул бекем ден соолуктун булагы. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.